Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının görүүчүлөрү, amansыздарбы? Биз сиздерге Бишкек шаарындагы сатууга коюлуп жаткан, сатыла турган батирлерди көрсөтүүнү улантып жатабыз. Кезектеги чыгарылышыбызда биз сиздерге Бишкек шаарынын эң популярдуу болгон көчөсүндө жайгашкан батир боюнча маалымат беребиз. Бул өзүңүздөр көрүп турган көчө, бул Манас проспектиси. Бул көчөдөн ар дайым мамлекеттин жетекчилери жүрө турган көчө, пробка болбой турган көчө. Мына ушул көчө менен Южный магистрал көчөсүнүн кесилишинде бир аз жогорука чыкканда эле мына мындай жаңы турак жай комплекси салынып жатат. Бул турак жай комплекси KG Group курулуш компаниясы салып жаткан көп кабаттуу турак жай комплекси. Өзүңүздөр билгендей, KG Group компаниясы, курулуш компаниясы бул Бишкек шаарында көптөгөн көп кабаттуу үйлөрдү салып, сапаты жагынан, үйлөрүнүн проектиси жагынан башка курулуш компанияларынан артыкчылыгы бар экендигин жакшы билебиз. Эми биз айтайын дегенибиз ушул KG Group курулуш компаниясынын Южный магистрал жана Манас проспектиси менен кесилиште жайгашкан Тынчтык турак жай комплексинде 2 бөлмөлүү 65 метр квадраттан турган 4-чү кабатта жайгашкан батир бар экен. Бирок бул турак жай комплекси бүгүнкү күндө толук бүтпөгөндүктөн сатылып алынган 2 бөлмөлүү үй батир сатууга коюлуп жатат. Ошондуктан бул батирдин азыркы таптагы абалы боюнча маалымат бермекчибиз. Баасы, үй ээсинин телефондору, биз бардыгын ушул видеонун аягында маалымат бермекчибиз. Андыктан азыр биз менен чогуу болуңуздар, чогуу кирип көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көңүл бөлүп коюңуздар. Мына бул астына атайын парковкага место бар экен, гараж болот буюрса. Анан биринчи, экинчи кабаты мына мындай бизнес центрлер, офистик жайлар болот экен. Өзгөчө проект экендиги сыртынан эле көрүнүп турат. Мына караңыздар, үйдүн сырты мындай өзгөчө бир декор таш менен жасалгалаптыр. Демек, KG Group'тун бул курулуш, бул турак жай комплекси өзгөчө көрүнүшкө ээ болот экен. Азыр үй ээси биздин жаныбызда. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Үйүңүздү, батириңизди көрсөтүүгө даярсыз да? Буюрса. Качан сатып алгансыз өзү? Мен уже азыр полный акчасы төлөнгөн, күлүштү берген, ремонтко уруксатты берген. Азыр муздак суу чыгат ичинен. Бардыгы муздак суу уланган деди. Анан светти пока времени өзү кабель менен тартып ремонт кыла бериңиз деген. Уруксатты берген полный. Демек күлүчсүз экен. Ооба, элдер азыр уже бул жерде ремонт кылып адамдар бул жерде жашап атат. Жашап атат. Ремонт кылганча жашап атат. Анда жакшы экен. Демек уже жашаганга ыңгайлуу эле болуп калды. Буюрса ким сиздин колуңуздан сатып алса бул батириңизди, ремонтту толук бүтүргөндөн кийин менимче 2019-жылдын башынан баштап жашай берсе болсо керек. Эгер курулуш компаниясы толук уруксат берсе. Уруксат берген. Уруксат берсе анда өтө сонун экен. Жүрүңүз, анда кайсы жагынан киребиз? Могу жерден киребиз. Ушул жагынан киребиз, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу батир сатып алуучулар, сиздер бул турак жай комплексинде курулуш жүрүп жаткандыктан курулушка өзгөчө маани бериңиздер. Кайсы жагынан кирет экенбиз? Бул жака. Азыр KG Group'тун турак жай комплекси, Тынчтык турак жай комплексинин биринчи кабатында жогоруга көтөрүлөбүз азыр. Мына жактан чыгат экенбиз, буюрса ушул жерде лестница да иштейт. Мунун жанында лифт болот да, белки? Ооба, лифт бар. Лифт болот эми азыр. Башында сатып алып атканда эмнелерди айтышкан? Негизи KG Group'тун бардык турак жай комплекстеринде лифт иштейт. Баягы автоматтык түрдө свет өчкөндө лифт иштете турган генераторлор коюлат. Анан камера наблюдения болот. Анан детский площадка болот, охрана болот.
Мына ошолордун бардыгы алдына могу жерде эмеге машина коюучу стоянка болот экен, э? Асты жабылат площадка болот. Өтө сонун болот экен. Детская площадка болот экен. Бул жер 3-кабат азыр, э? Биз чыгып баратабыз, урматтуу батир сатып алуучулар. Биз сиздер менен чогуу кирип азыр үй ээси менен 2 бөлмөлүү 65 метр квадраттагы 4-кабатта жайгашкан батирди көрөбүз. Негизи азыр бул батирлер чорный. Негизи бардык сатып алуучулар под ключ эмес, чорный бойдон сатып алат. Мына жерден лифт чыгат, э, аке? Буюрса ушул жерден каттап турасыздар. Канчанчы батир болуп калды экен? Эми номерди кийин коюп берсе керек да? Номери 52 экен, ушундай болчу. Мына караңыздар, эшиги сыртынан бронированный темир экен, э? Мына жерден бир күлүштөнөт экен, анан ылдыйдан дагы бир күлүштөнөт экен. Ручкасы прочный. Анан ичинен мындай жыгач түздүү болуп жасалыптыр. Анан мына жерде сыртты карабай турган глазоги да бар экен. Эшик жакшы эшикти коюп бериптир, э? Буюрсун. Эшиктери жакшы. Ана бисмиллахир-рахманир-рахим, урматтуу үй салып батир сатып алуучулар, сиздердин үйүңүздөргө кош келдик. Буюрса ушул батирди сиздер колго киргизесиздер деген ойдомун. Бул домофондук. Домофондун кабели бар экен. Бүт электромонтажы бүткөн, а? Ооба, бүткөн. Электромонтажды өздөрү жасап берген да. Баарын даярдап койгон. Даярдап жасап берген. Мына караңыздар. Бүт электромонтажды жасап, мынтип бар жогун жасап коюптур. Көрдүңүздөрбү? Ар бир точка, ар бир включатель өз-өзүнчө коюлган. Анан мындай орундарын коюп койгон. Кабелдердин сапатын да караңыздар. Негизи кей жүгүрүп эч качан сапатсыз материалдан кылганын биз эч качан көргөн эмеспиз. Бардыгы сапаттуу. Так. Могу жер ригил экен, э? Негизи азыр биз турган жер киргенде бул коридор. Бут чечүүчү жай, кийим илүүчү жай. Бир аз могул жерини кошумча гардеробный кылып уюштуруп алса деле болот экен. Бирок сатып алган адам кандай кааласа ошондой. Анда кеттик. Бул жер эмне болот? Кичине бөлмө экен. Туалет. Даараткана. Даараткана экен. Бул да чакан болгон даараткана экен. Канализациянын стояктары бар. Бардыгы монтаж болгон. Водоканал суу келиптир. Вытяжкасы бар экен. Бул жагын өзүңүздөр кафелдеп, каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот экен. Эми ушул эле жерден оңго бурулуп киргенде, сразу эле оңго бурулабыз. Бул жерде душевая, да? Ванна, душ экен. Ушул жерге ванна, душту, мына жерге ваннаны орнотсоңуздар бемарал батат. Канализациянын стояктары бар, электромонтаж кабелдер келген, водоканал бар, вытяжка бар. Бул жер ванна, душ болот экен. Эми ушул эле жерден түз киребиз. Түз киргенде бул жер кандай бөлмө бул? Бул жер спальнябы же спальня, спальня комната экен. Чакан болгон бөлмө экен. Мынаны караңыздар, бул бөлмөнүн мынал жеринде ригили бар экен. Өтө жоон, прочный турган ригили бар экен. Эгерде кааласаңыздар, ушул ригилден тосуп, нар жагын өзүнчө бир чакан балкончо кылып койсоңуздар да болот, гипсокартон менен. Же болбосо ушул ригилди өзүнчө бир гипсокартонго кошуп, потолокту жасалгалап, бир чоң бөлмө кылып колдонсоңуздар да болот. Бул бөлмөдө дагы бүт электромонтаж жүргүзүлгөн. Караңыздар, пластик терезелер. Бул жагынан караганда, мына бул Белинка көчөсү, азыркы кыргызча аты Манас проспектиси. Мамлекеттин жетекчилери бүт ушул көчөдөн өтүп турат. Эмне көрүнүп турат дейсиз? Бул маңдайда Америка Кошмо Штаттарынын жана Кытай эл республикасынын элчиликтери жайгашкан. Бул спальня болду, аке?
Эми биз оң жакка кирели. Оң жакка киргенде бул чоң бөлмө экен. Бул жер зал. Зал экен. Ал эми бул сол жагы кухонная студия. Негизи азыр жаңы заманбап проектилерде мына ушундай студия долбоорго кошулган. Демек Cage Group мына ушундай долбоорду ишке ашырган экен. Турак жай, тынчтык турак жай комплексинде. Мына ушул жерге сиздер бүт кухонный мебелиңиздерди, электрический, газовый печкаларды бүт ушул жерге орнотуп, кухнядагы турмуш тиричиликтин баардыгын ушул жерде жүргүзсөңүздөр болот экен. Электромонтаж баардыгы жасалган, суу келген, канализацияда кетет экен ушул жерден. Анан мына жерде дымоходго өзүнчө ход бар экен. Баягы газовый плитанын вытяжкасын, тамактын жытын алып чыгып кете турган дымоход ушул жерде экен. Мына потолокдагы мынтип электромонтажга кабель келген, люстра илгенгеч. Анан ушул эле жерде бул зал, кадимки мейманкана. Бир 15-20 адамды ушул жерде кеңири коноктосоңуздар, ушул жерге диван коюп алып, мына дуал тарапка телевизорду асып алып, кеңири футбол көрүп, кино көрүп, ушул жерде жашап, тиричилик кылсаңыздар болот экен. Балконду көрсөтөлүмү? Балкон ушул эле залдын көчө тарабында. Мына жер менимче эме болсо керек, пластиктен эшик терезе коюлса керек. План боюнча. Эми алган адам өзүнүн каалоосун кылат да бул жерде. Көпчүлүгү алып таштайт. Алып таштайт. Кааласа мына жерден бул кирпичтен урулган, ригилден ылдый жагын алып салып, залды чоң кылып койсоңуздар деле болот. Ары бери чыгса болот. Разрешение бар. Ары бери. Ички проекти каалагандай өзгөртсөк болот. Каалагандай өзгөртүп туруп, анан компанияга барып, чиймесин көрсөтүп, документин ошого жараша жасатып алсак болот. Мына мынтип кондиционерлерге дагы даже точкаларды жасап коюптур. Анан кумшубакка өзгөчө маани берип айтып коеюн. Мындай теп-тегиз кылып шпаклевка такканга, бой жабыштырганга дап даяр кылып коюптур бул жагына. Ал эми полду караңыздар, стяжка болгон. Тегиз стяжка экен. Сразу баягы утеплить эткенге фольгаларды таштап, ламинат паркет жабыштырсаңыздар болот экен. Эми мен балконду көрсөтөйүн. Балкон чакан болгон балкон. Бул жери кадимки сиздерге көрсөткөн Манас проспектиси. Караңыздар. Өтө сонун. Анан мына жерде жаңы Манас проспектиси менен Южный магистралдын кесилишинде чоң торговый центр салынып атат. Буюрса ал ишке кирсе сиздерге жакын болуп калат. Ишке киргенби? Ишке кириптир, анда өтө сонун экен. Анан ошонун эле маңдайында Народный бар, Народный бар. Анан айланаңыздар бүт бактарак, парк сиздердин жашооңуздарга ыңгайлуу. Эми мен сиздерге урматтуу батир алуучулар, бул батирди кеңири эле көрсөтүп маалымат бердим окшойт. Эң акыркы керектүү, кызыктуу маалыматты берейин. Аба айтсаңыз, үйдүн баасын канчага баалап жатасыз? Канча дейсиз? Реалдуу баасын айтыңыз. Эми биз азыр мурда деле, азыр деле ушул бир 700 квадрат метрин $700 саналып атат. Азыр деле ушул территорияда $700 саналып атат. Биз көп кошпойду деле $750 болсо болот деп биз үмүттөнүп атабыз. Демек 65 метр квадратты 65 метр квадратты $750 эсептеп акчасын берсе сата бересиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул батирди $750 ала аласыздар. Даяр документтерин жасап берет. Документи бар даже, ключ колго тийиптир. Демек сиздерге бул үй насип кылсын демекчибиз. Анда үй ээсинин, батир ээсинин телефон номерлерин биз сиздерге жарыялап коелу. Внимательно сиздер жазып алыңыздар дагы, үй ээсине чалып байланышыңыздар, кааласаңыздар келип көрсөңүздөр да болот өз көзүңүздөр менен. Телефон номерлериңизди айтып койсоңуз, аба кайсы телефон номерлерге байланышка чыксын? 0555 56
55 45. 45. WhatsApp номериңиз да барбы? WhatsApp номер дагы ошол эле номерде. Анан эгерде Ошка же Билайн дей турган болсо, Ошканыкы 500 менен ушул эле номер 56 55 45. И Билайнымдагы 776 менен 56 55 45. Бардыгы окшош эле, только башкы номерлерин өзгөртүп койсо, бардыгы байланышка биздики даяр. Даяр экен. Урматтуу көрүүчүлөр, үй ээсинин телефон номерлерин сиздер жазып алдыңыздар деп ойлойбуз. Сиздерге ушул батир насип кылсын. Келечекте 2019 жылдан баштап, эгерде сиздер колуңуздарга ушул батирди абабыз менен сүйлөшүп колго киргизсеңиздер, биз кубанычта болот элек, биз сүйүнөт элек. Демек сиздерге кут кылсын. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Бул чыгарылышта Бишкек шаарынын Манас проспекти менен Южный магистрал көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Кежгүрүп курулуш компаниясынын Тынчтык турак жай комплексинин 4-чү кабатында жайгашкан 2 бөлмөлүү 64 метр квадраттуу 65 метр квадраттуу батир боюнча маалымат алдыңыздар. Өзгөчө студиялык проект менен жасалган. Бул сиздерге менимче жакты. Биздин каналды көрүп туруңуздар. Эгерде ушул сыяктуу сиздердин батириңиздер, жер үйлөрүңүздөр, кандайдыр бир башка мүлкүңүздөр, автоунааңыздар болсо, Тез кабар аркылуу жардамалагыңыздар келсе, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин телефон номерлери 0558 86 00 11. Сиздер Тез кабар каналын көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман туруңуздар.